азыр Арабан районунун райондук ооруканасында турабыз. Дал ушул ооруканага мындан 1 ай мурда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн 2-орун басары Данияр Жаныкулов келип текшерип, бир кадар кемчиликтер бар экендигин ачыктап кеткен. Бул аралыкта эмне өзгөрдү? Бул жердин жетекчилиги айтылган кемчиликтерди жойду. Биз бүгүн жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Программанын аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр райондук оорукананын ичине кирдик. Жетекчиликке жолугарын алдын, район оорукананын айланасын бир аз көрүп, таанышып, кандай акыбалда экенин өз көзүбүз менен көрүүнү туура көрдүк. Мына оорукананын кире беришинде эле Банецкий лабораториясы жайгашыптыр. Баарыбызга белгилүү болгондой бул жеке лаборатория, мамлекеттик лабораториялардан караганда кызмат акысы 2-3 эсеге көп. Мына ушундай жеке лаборатория мамлекеттик оорукананын ички имаратында жайгашкан. Бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендигин биз азыр жетекчиликке баргандан кийин жообун алганга аракет кылабыз. Биз алгач эле жарандарды кабыл алып, дарт аныктоочу бөлүмгө баш бактык. Кирерибиз менен ондогон адамдардын али жумуш ордуна келе элек дарыгерлерге кезек күтүп жатканына күбө болдук. 9'dan olar deydi. Kelgen yok, görünüşümüz gerek. 6-7 kişi turibmiz. Siz kaçga geldiniz, kimdegi? Kim bilet kimligini? Neyinizi ko'rsatgan geldiniz? Ben ciğerim var ortada, caz bergen keliş gerek, üzü kılış gerek. Yok bana. Kızmatçı orduna çok bulundu. Vrach ama söyleyin ki, kirinci var gerek. Siz ne geliyor? Neçiden kabul kılar bilmiyorum. Kaçırttı. Врачтарыбыз эки жерде иштейт. Булар азыр чогулушка бүгүн пятиминутка болот. Бүгүн пятиминуткалары бар, врачебный. Ол пятиминуткасы бүткөндөн кийин постко барат, өзүнүн хирургияда да иштейт. Хирургияда мен касалдарын көрүп, кийин келип берге көрөт. Азыр 9-10 өтүп калды. Азыр келишет уже. Бүгүн пятиминуткадан чыгышты да, ошон үчүн. Жумуш орду деп саат канча жазып турат? 9'da. Saat 9'dan saat 12'ye чейин турган убагы 9'da. Ол жер эки жерде иштейт, только стационарларды көрөт да. Эже бул жердеги жарандар ал кайсы жерде иштеп атат, эмне кылып атат? Ошону биз түшүндүрүп айтып атпайбызбы? Анда бирок саат 10'da башталат, 10'da келгиле деп айтып коюш керек. Onu айтып коебуз. Азыр врач жок болот ордунда? Врач жок. Саат 8'de. Бул ультра үндөр менен ички органдарды изилдөө дарыгери Махаматов Назимжан, Ахматжанова Мукадас бул медайымы болушу керек. Бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, стационардык дарыланып жаткан оорулар саат 9'dan 12'ye чейин көрүлөт деп чоң тамгалар менен жазылган. Амбулатордук оорулар саат 12'ден баштап көрүлөт. Булар эми бул жерде жаткан оорулар. Анан шашылыш оорулар дарыгын жолдомосу менен көрүлөт деп атат. Демек, шашылыш ооруп саат 9'da дагы өтө оор акыбалда жарандар келип калышы мүмкүн. Бирок азыр медайым айтты, саат 10'dan кийин келет деп, 10'dan саат ашты, бирок дале болсо дарыгер өз ордунда жок. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде ондогон адамдар дарыгерлерди күтүп отурушат. Аз биз башка дарыгерлердин ордунда бар экендигин дагы текшерип көрөлү. Бул эндоскопия бөлүмү дейт Исмаил Валимжан. Саламатсыздарбы? Дарыгериңиздер барбы эже? Дарыгерибиз пятиминуткада азыр. Саат канчада келет? Саат 9:30. 9:30 келет. Мына келишти уже. Саламатсызбы агай? Биз ТМЧ телеканалынан келдик. Мен атым Кенже, жарандык көзөмөл берүүсү. Бул жерде жарандар очередте күтүп отурушат. Эмнеге себеп болот? Азыр кабинетинде жок. Кабинет биз азыр сааттар менен бар, мына жерде илинип турат. Эготоскопист врачыбыз бетап болса келет. А так калган немелери немеде болот. Хирургия бөлүмүндө болот, уролог болуп иштейт ал жерде. Совмещение болуп иштейт да биз. Бетап келип бул жерде чакыргандан кийин келет. Жок. Бу жерде сааттар илинип турат буларда, жумуш сааттары.
Дүйшөмбү күнү саат 8:30-дан 12:30. Азыр 9'dan болуп калды да анын. Saat 10 болду. Жок, өзү 9'dan iş baştalып калды да бизде. Азыр Анда буну өзгөртүп коюш керек да. Жумуш убактыңыздар өзгөрүп кеткөнү тууралуу. временный да ал акимияттан бизге ошондой буйрук болгон. Администрациядан айткан үчүн. Кышкы мезгилге карата жылдырды. Ооба, саат. Демек кышы менен ушундай убакытта иштейсиздер саат 9'дан баштап. А бул жерде 8:30 деп жазылып Жок. турат. Демек өзгөртүп коюш керек. Азыр хирургияда да алар. Операция болот, обходтун кылып да келет да. Атыңыз ким сиз? Кызмат Мен бөлүм башчы болуп иштейм. Касымжанов Шавкатбек. Эмне үчүн бул жарандар бардыгы эле очередте турушат го, нөмөр күтүп? УЗИге келген, лор кабинетине келген. Мисалы, могул аба саат 1 сааттан бери күтүп отурам деп атат да. 1 сааттык убактысы үчүн ким жооп берет маселеге? Бул жерде саат 9'da башталат. 9'ga саат келген bizde çoğu. 9'ga жазып койгон. Бүгүн врачебный совещание болду бизде. Чогулуш болот. Ал 1 саатта улантысында болду. 1 сааттан кийин буяка келип, врачтар, анан барып УЗИ врачыбыз өзү негизи отуруш керек. Немеге бар, хирургияда операция болгон врач немеси бар экен, менден уруксат сурап кетти. Менден уруксат сурады. Мен айттым 15-20 минутта келиңиз дедим. Булар негизи барып кирип талон алыш керек. Биз талон алат, анан өчүртүп болот да. Талону кайсы жерде берет? Талонду 6-кабинетте берет. Ал кызыбыз отпускада, бирок совмещение менен мына Кадырова деген кызга бергенбиз. Бирок силерге уруксат берди. Администрациядан уруксат бар. Администрациядан биз уруксат албайбыз агай. Администрацияга биз барып азыр интервью алабыз, жооп алабыз. Сизге бирөөз айттым. Талон шу. Чакырасылар депти. Мен чакыр айттым го, азыр буякта айттым го. Телевидениеге барып айттым. Совмещение менен Кадырова деген кыз иштейт. Çevan talon ifade. Силер отуруп турсаңар, талонду берет. Отуруп туруп. 8 yıl kelgen belge 3 işke. Талон берсин, бул жерде Кадырова чакырып коюн, Кадырова. Talonlarda hiç kim yok, bermeyapti. Kim beradi? Бу жерде историяны очады ака. История. Андан сырткары талон берет да. 2 пост бар да бу жерде. азыр жабык турабы? Жок, эмнеге жабык? Ачык бул жер. Талон бербей жатат деп атышпайбы? Биякта бу эжебиз история. Бета баянын ачат. Сиз баян ачат экенсиз, бирок талон бербейсиз. Yok talon ver. Баян ачат. Булар направлениеден келген кесалда турат. Булар саат 9'dan бери күтүп отурушат. Саат 10 болду. Талон берген кишиңиз дагы деле. Медсестралар кабинетте медсестралар ачыш керек да буларга. Кирип талон алып, анан бизге көрүнөсүңөр деп. Жок, бул жерде адам жок болот, ким? Мен сизге айттым го, Кадырова деген иштеп атат. Кадырова келсин анда, бул жерде. Ha çakırın desem interview almayı durmazsın da. Ha хорошо. Ha talon berasizlar mı? Hozir talon berasiz. Çıkardı yaptıysa bana çıkıyor. Ошол кыз берет экен Talon талонду. berasizmi? Ошентип жарандарды тейлөө камераны көргөндөн кийин жанданды. Саат 10го чейин топтолуп турган элден кабар албаган медайым да кайдан жайдан пайда болуп, иштебеген базасы да ишке түштү. Сол жерге барат. 198 son koyup nakasana. Kiramızı açam. Ачып көрүңүзчү. Жо, азыр. Küçülmeyi. Кассаңыздар эмнеге жабык турат экен? Касса негизи бизге карабайт, бухгалтерияга карайт. Азыр бухгалтерия көчүп кеткен да жак. Ичкерде. Саламатсыздар. Булар кассамыз ответственный эмес сүрөт. Ал ортодо биздин келгенибиз тууралуу жетекчиликке маалымат түшүп, директордун орун басарымын деген дарыгер жетип келди. Бул жерге келген жарандар кимден кызмат алыш керек? Бул жерде врач жок болсо. Жок, врач өз ордунда отуруш керек. Иш убактында 9'dan 12'ge чейин ушул жерде кабыл алыш керек жарандарды. Анын жоопкерчилиги кандай болот? Азыр эми бул жакта бөлүм башчы бар. Керек себептер менен жооп сурашы мүмкүн да. Анан бөлүм башчы өзү карап, ордуна башка дарыгерди чакырып кабыл алууга коюп коет ушул жерде. Ооба, эреже боюнча бир дарыгер кандайдыр бир себеп менен жумуш ордунда жок болсо, анын кызматын башка дарыгер аткарып турушу керек. Бирок бул эреже кагазда жазылган боюнча унутта калып кеткендигин ооруканага келип күбө болдук. Көзөмөлдөө бир биздин эми оорукананын жетекчиси бар да. Ошо бир кирип сүйлөшүп, курска коюп, анан тартсаңар жакшы болмок да негизи. Директордун орун басары маселенин баарын жетекчи чечет дегендиктен биз оорукананы жетекчи менен чогуу кыдырууну туура көрдүк. Мамлекеттик оорукананын ичинде Банецкий жеке клиниканын бөлүмчөсү турат да. Бул
Кандай мындай болуп калды? Азыр өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Да, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул частный менчик территория. Эмнеге алынды? Да. Биз менен мындай немени живой изгородь деп коет. Ошо менен тосуп койгонбуз. Бул бизге карабайт да. Бул сиздерге карабайт. Да. Менчикти эгелерге карайт. Ошолордон сураш керек да. Такташ. Дары-дармектер сата турган фирмалар, лабораториядан келе турган ошо частный клиника лабораториялар келип, дарыгерлер менен ошончо сүйлөшүп, азыр биз таптакыр тыюу салып койгонбуз. Министрдин буйругу менен, директордун буйругу менен бул нерселерди азыр тыюу салып койгонбуз. Деген менен камерага түшүүдөн баш тарткан айрым жарандар Банецкий лабораториясына дал ушул оорукананын дарыгерлери жолдомо берерин, ал үчүн доля алышаарын айтышты. Тактоо үчүн лабораторияга баш бакканыбызда ичиндеги дарыгер алгач бош эмесмин деп эшикти ичинен жаап, андан кийин биротоло жооп берүүдөн баш тартты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсызбы. Бош эмес экен. Бул жерде Банецкий частный жеке клиникасы бизге карабай тиешеси жок деди. Бул жака кимдер направление берет, азыр медсестрасынан сурап көрөлү. Эшиңизди ачпайсызбы, мен суроомду берейин же жооп бересиз же жооп бербейсиз да? Эмне эшик жаап атасыз? Из телеканала, ТМЖ телеканал. Дверь откройте, пожалуйста. Маалымат берүүдөн бир топ эле биротол эле баш тартат окшойт. Программанын башында айткандай, бир ай мурда президенттин Оштогу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов бул жерде текшерип жатып, бейтаптан акча алган медайымдарды айыптаган. Азыр ушу 1,5 миң сом акчаны мыйзамсыз алганыңыз үчүн камаларыңызды билесизби? Сизди азыр эле алып барып камап коерин билесизби? Эгерде арыз жазылса. 2 миң сом бердиңиз. Эжеби аке. 2 миң сом акчасын кайра экөөңөр айлыгыңардан бересиңер билбейм, кайра кайтарып бересиңер. Бүгүн азыр 2 миң сом акчасы. Чогулуш кылдык, разбор кылдык. Ошо старший медсестра сөгүш алды, тиги медсестра сөгүш алды. Мындай нерселерди кайра кайталатырган нерселер жок. Азырчы акчасы кайтарып берилди. Мен иш боюнча немелерди берди. Договор берди доктор бизге. Тарабынан керектүү каражат, акча бөлүнөт. Маселе жок. Бөлүнөт. Кезде аз-маз кыйынчылык болуп калат, а так бөлүнөт. Эч проблема жок. Мына ушундай текшерүүнүн жыйынтыгы катары 2 медайымга сөгүш берилиптир. Жетекчи болсо бул ишке такыр тиешеси жоктой жоопкерчилиги каралган эмес. Адатта бейтаптан дүмүрчөгү жок акча алуу коррупция катары бааланат. Бул оңой олтоң берене эмес. Бирок бул жайда бири сөгүш берип, экинчиси сөгүштү алып коюп, кадыресе жумушун улантып жатышыптыр. Түшкө, пешникке, ужин, полдникка и ужинга. 4 маа тамак берди. Ооба. Биз мурдагы текшерүүдө эскертүү берилген ашканага да баш бактык. Түшкү тамак бышып жаткан экен. Эттин өлчөмү кагазга бир жазылып, иш жүзүнө тамакка башкача кошулабы айтоор эмнегедир ашпозчу жана эле тамакка салган эттин дайынын билбей көпкө убара болду. Bir oruga 40 gramdan, bir tamakka 40 gramdan жазам да мен. Bir күн өзү 120 грамм эт жазылат. Bir oruga 120 грамм эт жазылат. Ошондо канча эт салдыңыз азыр? Ошондо 40 граммдан нема кылганда? Канча кило эт салдыңыз? Канча килограмм эт салдыңыз? Менюна караңыз. 10 кило 750 грамм эт нема кылды? 10 килограмм 750 грамм эт салышыңыз керек. Салынды. Азыр мүмкүн текшерип көрөбүз канча эт бар экенин. Первичный обработкага чыгат бунда. Анан экен. Раса. Чөмүш
менен кабак кырсып болот? Пожалуйста. Тагын бирдекени айтып коюш керек. Физиологическая потеря. Потеря бар. 25%. Жоголуп кетет. Да. Анан приятно жукалат. Себеби жалпы жарандарда неме калды да? Mana. Bunda rasa maylı et eкен. Көпчүлүгү май экен. Mayda ошондой. А муну эми ачып көрсөтөм муну. Кагаз бер. Кагаз. Mana. Кайнап жатат мына көрүңүз. Еттер 40 граммдан бир бөлнөгө. Mana көрдүңүз. Ушул эт бул жагына 10 грамм. Mana. Бульондагы нема болуп чыгат? Mana. Ушул 10 килограмм чыгабы? Чыгат. 10 килограмм 750 грамм. Жетекчи менен ашпозчу казандагы эт ушунча чыгат деп бир ооздон ишенимдүү айтышты. Бирок тартууланган тасмадагы көрүнүш эт белгиленген өлчөмдөн 2 эсе аз экенин далилдеди окшойт. Бул тамак эми ооруканада жаткан 270 бейтапка бөлүнүп берилет. Бул ошо тамак ашы сакталган кампа экен. Ушул жерге Так, биякта саламатсызбы агай? Сухое молоко, рис, овсянка, тукум, вермишель, сок яблочный, горох, сахар, гречка бардыгы жазылып койгон да. Канча күндө бир жаңыланып турат? 10 күн, 15 күндө несini карайбыз да. Балнойдун көбөйүшүнүн азайышына. Эттин аздыгына өткөндө ошол өкмөттүн өкүлү нааразы болгон экен. Азыр бул жерде канча эт турат? Азыр бул жерде 50 килодон ашык 60 килогача 10 кило болсо 50 кило эт бар да. Канча күндө жетет? 50 килограмм 5 күнгө 4 күнгө жетет. Тукум беребиз балдарга. Тукум беребиз балдарга. Менюну ушуну разновидностьуну, сапатына неме кылабыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындап эле мен буга чейин Ош шаарынын облусунун башка ооруканаларына жатып дарыланып көргөнмүн, бирок мына ушундай соктун ооруканаларга да бейтаптарга берилгенин көрө эле экенмин. Азыр чыккандан кийин дарыланып жаткан оорука бейтаптардан чындап эле ушундай ток берилеби сурап көрөбүз. Оорукананын ички абалын бейтаптардан сурагыла деп директор палаталарга элчитип жөнөдү. Чындап эле жакшыбы же жакшы деп айткыла деген наказ түшкөнбү? Айтоор бейтаптар жетекчилерди жалт карап алып, анан жакшы деп жооп берип жатышты. Yaxşı, Xudoga şükür, hamma yo'g'imiz yetarli. Xonalar issiq. Doktorlarimiz, vrachlarimiz vaqtida qarayapti. To'yyapmiz. Choylar chiroyli qilib damlash beryapti qizlar. Men hozir yaxshi gapiraman, zo'rg'a turibman. So'g ichtasizmi? So'g berib o'tami? Yo'q. Qancha aqsha to'lab o'tasiz? 840 so'm o'zi davlat anaqasiga to'layapti. 840 so'm o'zi davlat anaqasiga to'layapti. Kassaga to'laganman, shu bilan yotibman. Tomoq oshi qanday yotdi? Tomoq oshi normal, shu bizga anaqa bo'yicha beryapti, yeyapmiz, Xudoga shukr. So'g ichdasizmi? So'k beryapti, yablочный anaqalar so'klarni ichyapmiz. Doktorlar yaxshi? Yo'q, xolos. Qancha aqsha to'layapsiz? Mening aqsha to'laganman. Men to'kmayman. Bir odam keldi, bir so'm ber degan yo'q bana. Бул душуңуздар экен. Ажатканын көрүп койбойлубу? Бул эркектердин ажатканасы экен. Көптөн бери ремонт боло элекпи? Эмне ал? Пландаштырганбыз. Биз муну коронавирус менен алек болуп калып, кээ бир жерлерге да ремонт кылабыз, планга койгонбуз. Каражатты бөлдүр турабыз да, биз эми 22-жылга планга коюп атабыз да.
Биздин ооруканада эч кандай коррупциялык иштер жок. Жанагы сөгүш алган эки медайым адашып алыптыр деген жетекчи буга чейин ооруканада эч кимден акча албай, кызматкерлер кудум жипке тизилген шурудай иштеп жатканын айтты. Бирок жарандык көзөмөлүбүз жыйынтыкталып калганда чуркап келген медайым сүттөн ак болгон жетекчи тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди. Каалаган өзүн жактыргандарыны алат, кааласа, каалабаганын кетирет. Кызматка канча сом менен Алышат. Нерсени жакшы түшүнбөдүм эже. Булар ошондо коррупционерлер, монополия. Кандай коррупция кылышат? Эмнени акча, кимден акча алышат? Кантип акча алышат? Иштебесин айлык алышат. Иштебеген врачтар ошончо толтура. Алардын стажы кетет, айлыктарын булар алат экен. Красный зоналар ошончо тура. Аз дегени 2000 алат. Декреттен кайткандардан, ишке кирип аткандардан 20-30дан алышат. Сомдонбу же доллардан? Сомдон. Среднийлардан, врачтарда эми өздөрү менин укканымда эми угуп атабыз да, айтышат да, мынча берип кирди, мынча берип кирди. Менен байланыш кылат да, информациям бардыгы ушуда бар. Антикор даже аралашканчы, бар жокту билет. Азыр эсиме түшүп кетти жакшы. Ошонун номерин десеңер, полный айтып берет. Медайым айткан коррупцияга каршы күрөшүү тобунун жетекчисине жолугууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок ал телефон аркылуу бир райондун медицина тармагын көзөмөлдөп жаткан инсандын иши тергөөдө экендигин билдирди. Мисалы, главный медсестрасы роддомго смена өзүн жаздырып алып, ошо жумушка келбей, бекерден айлык алып аткан фактыларын аныктаган. Анан өздөрү Россияда жүрүп, врачтар, медсестралар айлык алып жүргөн фактылар, мертвый душиларды аныкталган. Жумушка кабыл алып атканда акча алат деген информация бизде дагы бар. Биз ал информацияны УКМКга өткөрүп бергенбиз. Ал боюнча иштешип жатышат. Ошол жерде иштегендер гумпомушке келген дары-дармектер, мына ковидке келген немелер, дарыларын аптекага чыгарып сатылган фактылары болгон. 2020 жылы күз айларында ал факт аныкталган да. Оорукананын жетекчисинин үстүнөн эмес, по факту козголгон кылмыштар. По факту тергөө жүрүп атат. Дилшотбек Мадрахимов белгилегендей, ооруканадагы мыйзамсыз иш-аракеттер ушул жылдын февраль айында эле ачыктала баштаган. Бирок андан бери жетекчинин кылыгы шайбай эле иштеп турган. Эмне үчүн буга жол берилип жатат деген суроо менен президенттин оштогу өкүлүнүн орун басарына кайрылганыбызда, ал директор жумуштан бошотуларын ачыктады. Башка дарыгерге 1 айлык мөөнөт бергенбиз. 1 айлык мөөнөттүн ичинде сиз жамаатты тартипке келтирип, иретке келтирип оорукананын ишин оңдойсуз, же болбосо биз сиздин ордуңузду карайбыз деп. 1 ай мөөнөт өттү. Мына бүгүн саламаттыкты сактоо министри менен мен эртең менен байланышып сүйлөштүм. Бүгүн Араван райондук ооруканасынын башкы дарыгери кызматтан кетет. Бүгүн кызматтан кетүү жөнүндө мына аким сунушун дайындап атат, министр буйругун дайындап. Мен министр мырзага да айттым. Ал жерге биздин өзүбүздүн таанышыбыз же билишибиз жок, алып барып кое тургандай. Кайдан алып келсеңер дагы ушул жерге келип, жамаатты ынтымак алып келип, оорукананын ишин оңдой турган бизге кадр алып келип бергиле деп. Өкүлчүлүктүн текшерүүсүнөн кийин 1 ай өтүп, биз ооруканада көзгө басар эч нерсе өзгөрбөгөнүнө күбө болдук. Адатта кайсы тармакта кемчилик болсо, же кызматкерлер өзүнө тагылган милдеттерди аткарбаса, бул жетекчинин айыбы. Демек, Араван райондук ооруканасындагы кемчиликтер бир эле директордук эмес, анын жоопкерчилиги президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү, тактап айтканда, ушул тармакты көзөмөлдөгөн Данияр Жаныкуловдун түздөн-түз жоопкерчилигинде болушу керек. Биз алдыда Жаныкуловдун күтүүсүз барган рейдтери пиар үчүнбү же андан чындап эле жыйынтык чыгып жатабы? Бул тармактагы кемчиликтер боюнча жоопкерчиликти ал өзү сезип жатабы? Жаранды көзөмөл жүргүзүп турабыз. Аман болуңуздар.